мыктырлатып тартуулайт. Ağarып atkan taң мелең сенің, жашоодон тапкан багым элең сенің. Sen sүйөмүн, seni күтөмүн, эзилип бүткөн. Мекенибизде саат 18. Жайдыргыштыр, жайлоо жытту илеби, баласында барды бою тилеги, билбей жүрөм кандай заттан бүттү экен, бизди тууган энелердин жүрөгү. Ар шейшембиде саат 18:00 журналист Асел Кайыпова апалар мектеби берүүсүнө чакырат. Кутмандуу кушуак кечиңиздер менен ардактуу угармандар, амансыздарбы биздин сүйүктүү апалар? Ошентип кайрадан шейшембинин кечинде сиздер менен Үй бүлөлүк Оке радиосунун толкунунан амандашып жатканыбызга кубанычтабыз. Жаз келди деп сүйүнүп атсак, кайрадан аба ырайы суук болуп бир аз таң калтырып атат, ыңгайсыздык жаратып атат дегендей, бирок мындай аба ырайына кыргызстандыктар көнүп деле калды окшойт. Кандай болгон күндө да үйүбүздө, жан дүйнөбүздө, жүрөктөрүбүздө жылуулук дайыма болсун. Угуп жатканыңыздар апалар мектеби уктуруусу, микрофондо мен, журналист Асел Кайыпова, режиссерлук пультта Канат Алмамбетов. Биз бүгүн эне болуу артыкчылыгы жана жоопкерчилиги деген теманын тегерегинде сөз кылганы турабыз. Студиябызда меймандар бар. Тааныштыра кетейин, бүгүн бизде мейманда узак жылдар бою англис тили мугалими болуп эмгектенип келе жаткан эжекебиз Касым Акунова Айгүл эже уул кызы менен келип отурат. Аларды дагы тааныштыра кетсем, уулу эл аралык мамилелер факультетинде Токмок шаарындагы Борбордук Азия эл аралык университетинин эл аралык мамилелер факультетин бүтүрүп, учурда мамлекеттик эмес уюмда соц кызматкер катары эмгектенип келе жаткан Абдылдаев Улан кызы Токмок шаарындагы Борбордук Азия эл аралык университетинин президентинин ассистенти Абдылдаева Айжамал. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер биздин студияга. Убактыңыздарды бөлүп атайын ушул Токмоктон келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Саламатчылык. Биз да ыраазыбыз. Мангеч, силерге да рахмат. Ушундай мүмкүнчүлүк бергениңиздерге. Эмесе биз бүгүнкү уктуруунун алкагында ушул эне болуунун артыкчылыгы жана жоопкерчилиги деген теманы козгойлу деп турабыз. Айгүл эже, ушу сиз эки балаңыз менен келгениңиз үчүн дагы жолу ыраазычылык билдире кетейин. Негизги конок сизсиз, уул кыздарыңызга дагы суроолор болот албетте. Биз бүгүнкү берүүнүн алкагында ушул эне болуунун артыкчылыгы, жоопкерчилиги, балдарды тарбиялоодогу кыйынчылыктар, жаш энелерге бере турган кеңештериңиз болсо, ушу балдардын келечеги үчүн жан үрөп жасаган сиздин кадамдарыңыз, экөө балаңыз тең ушундай жогорку билимдүү кылып, тартиптүү, үлгүлүү уул кыз кылып тарбиялап келатканыңызды мен сыртыңыздан билем. Албетте бул үй бүлөнү мен сыртынан билем, бирок мындай жекече ички жашоосун кандай кыйынчылыктар болгонун албетте билбейм. Ошондуктан мен белгилей кетким келип турган нерсе ушул үлгүлүү уул кызды тарбиялаган эненин жашоосундагы ушул ар тараптуу маселелер, ушу эненин аракетинин балдарга тийгизген таасири, балдар үчүн коюлган максаттарды ишке ашыруу үчүн канчалык чыдамкайлык керек, ийгиликтерди багындырган учурдагы кубанычтуу учурлар дегендей ушулар тууралуу сөз кылмакчыбыз. Уул кызы болсо, сиздер ушул апаңыздар силердин билимдүү болушуңар үчүн кантип кам көргөн, бала чакта убактысын, күчүн кантип силерге арнаган, кыйналган учурлары болгонбу, ошол силерге кандай таасир эткен, эмнелер эсиңерде калган, мына ушулар тууралуу маек куруп берсеңер деген өтүнүчүм бар. Биз болсо ардактуу угармандар, адаттагыдай эле сиздерден ошо СМС билдирүүлөрдү күтөбүз. Түз эфирге чыгып биз менен байланышууну каалаган угармандар үчүн 0312 91 19 19 сандары кызмат кылат. Ал эми WhatsApp, Telegramга 0705 53 16 64 сандары аркылуу чыксаңыздар болот. Андан сырткары бизде азыр дал ушул маалда Оке радиосунун Facebook'тагы баракчасынан түз эфир аркылуу уксаңыздар, көрсөңүздөр болот. Эмесе кезекти конокторго берелик, көп күттүрбөй. Негизи эне болуу бактысына эгедер болгон ар бир аял заты мактоого, даңктоого арзыйт. Анткени адамдан адам жаратып дегендей өмүр улуу кудурети бул адам ушул энеге эле берилген эмеспи? Сизге кезек Айгүл эже, ушул эне болуу артыкчылыгы, жоопкерчилиги, балдарды тарбиялоодогу кыйынчылыктар, кубанычтар бөлүшө кетсеңиз. Эми мен Кудайга абдан ыраазымын. Ушундай белектерди мага Кудай берди, улам менен Айжамалды.
булардын бала кезин айтып бериш үчүн мен өзүм бала кезим азыр эсиме түшүп атат да, ошо мен бала кезимде кандай жашоодо, кандай тарбияда өскөнүмдүчү. Ошо көбүнчө атам 3 жашымда каза болуп калып, чоң энем тарбиясында жүрдүм. Анан чоң энем ушунчалык жалап ич, жамап ки деген тарбияны көрсөткөн. Анан алар болсо ошо билимге ушунчалык көп бизде көп акцент кылчу да. Билим алгыла, окугула деген ушундай бир чоң девиздин астында. Ал кезде Советтер Союзу учурунда ошо Ленин атабыздын дагы принциптери бар эмес беле, окуу жана окуу дегенчи. Анан ошо биздин үй бүлө дагы ошол девиз менен жашадык. Керек болсо ошол эң биринчи жашообузда ошо эң биринчи ошол принцип турчу да. Анан мен убагында ошо аябай жакшы, күчтүү мектептерде окуп турмун. Ошо Тоң район Ысык Көл областындагы Баканбаев атындагы орто мектепте биз район боюнча 2-чи орунду алчу элек. Олимпиадаларга барчубуз. Мен да барып калдым. Ошо Караколго чейин, ал убакта пржевальский шаар болчу. Анан ушу балдарымды тарбиялоодо ошо мен 3-чү класста эле абдан ошо бизди мектептен ээрчитип барып китепкананы көрсөтүп коюшкан, мугалимдерибиз алып барыпчы. Мына ушул жерден өзүңөр ошо китеп дүйнөсү ушул, мына могу жерден могу чыгарма, могу автордукун окусаңар болот деп. Анан биздин китепканачылар дагы абдан жакшы эжекелер, апалар болчу. Анан мен жай келгенди күтчүмүн, анткени окуудан бошобойбуз да. Анан каникул учурунда ошо бир жумада сөзсүз бир китепти бүтүрүп, анда кичинекейбиз да, 3-чү класс, 1-2 китепти окуп жүгүрүп барып, ошо жума бүткөнү калды деп дайыр китеп тандап алып, ошол китепкананын ушунчалык жытын, ошо жыты аябай мен Баканбайга барган сайын ошол жытты эңсейм дагы. Анан китепканаларда кийин шаарда окуп жүрдүм. Азыр Токмок шаарында жашайм. Ошол китепкананын жытын эңсейм да, дайыма эстейм. Ушунчалык мага билим булагын ошол китептен көп нерсени алгам. Анан балдарыма дагы булар 12 жашка чыкты деп эсептеп туруп, анан бир жолу 12 китеп көтөрүп келдим. Китепканадан Токмокто иштеп, мугалим болуп иштеп жүргөндө. Анан булар укташат, ойношот, оюн карак кездери да, эми өспүрүм кездери. Анан окуй албайбыз деп эле баягы китеп бир жума жатты, 1 ай жатты. Анан бүт 12 китепти толуктап тердим, биягынан алып келип, анан алып барып берип салдым. Анан эмне кылыш керек, булар мага ошо окубай турбайбы деп эле аябай капа болуп калдым. Анан кийин мектепте сабак берген мугалимдерине барып жолугуп турам. Анан уланды макташчу сочинениядан кийин 9-чу класс учурунда 5 ала баштады. Ага чейин кыйналып эле жүрдүк. Материалдык жактан кыйналып жашаганыбызга байланыштуу буларды мен көп айтчумун. Керек болсо биз кичинекей кезибизде сууну 3 километр жактан ташып келчүбүз, 2 жакага көтөргүч менен. Ошол сууну ичкенге, кир жууганга, кирингенге, бүт ошо чарбачылыктын баарына пайдаланып, анан арыкта сууну дагы пайдаланып, мал багып, анда серей деп койчубуз. Ошого чыгып чөп түшүрүп бергенге чейин ошондой тарбия көргөн кызмын да, тоону да көргөм. Анан балдарымды ошентип анан сабакты жакшы окуса экен деп анан ушундай тилеп жүрдүм. Анан окубай койгон кездеринде чындыгында жазалаганга туура келчү. Урушуп жазалап, анткени мен жокмун да, кечке жумуштан тышка чыгып ата болуп үйгө келип эне болуп жашадык да. Анан булар да билди, мына акча кандай таба алат экен, мамам ушинтип иштеп жүрөт деп. Кээде ошо балам 1-чи классында мен катуу ооруп калдым. Анан уланды, айттым, мен бүттү тура албай калдым, балам мага бирдемке жазап бер деп. Ошондо заваркада жок экен үйдө. Анан эмне кылабыз, анда илгерки чоң энемдин курма чайын үйрөтүп бердим. Жатып алып айтып атам, казанда ал плиткага ас деп. Анан бүт ошо курма чайды жазап берди мага. Айжамал болсо кичинекейинде кичине улан, улусу, агасы бар, кичине эркелек болуп жүрдү. Бирок кийин бул деле 7-чи класс кезинде
өзү айтып калат, менин эсимде жок. Ошо биздин Токмок шаарында эл аралык университет ачылганда эле айттым мен. Мына ошо англис тил боюнча адистикке барасың Айжамал. Улан сен дагы даярдангыла дедим. Азыр заман дипломсуз бүт дарбазанын баары жабык, эшиктин баары ачыла албайт силердин астыңарда. Силерди мен көргүм келбейт ушундай кара жумушта. Көрдүңөрбү кандай кыйналып, Токмокко жаңы көчүп келгенде бир жазада иштебедимби? Күнүнө 50 сом тапчумун. Ошонун баарын өткөн киши катары мен ушунчалык билимге өзүм да азыр дагы окуп атам. Анан балдарым Кудайга рахмат, ошо тил алды, ошо өзүлөрү деле көрдү да заманды кандай болуп келатканын. Ошо жакшы окуп мектепти бүтүштү. Анан булардын көп ийгиликтери мени кубантты. Ошо жанагы эненин артыкчылыгы кандай болот деп өзүм да кызыктай болуп турдум. Ошо кандай жооп берем депчи. Анан ошо сүйүндүм, кубандым. Булар ошо кээде ооруп калса капаландым. Анан аны айыккандан мектепке жөнөтүп, анан аяктан ийгилик жаратып, кийин Муцага окуганда дагы ушундай бир ийгиликтер коштоп окушту. Мактоо бар акчасын алдым мектепти бүткөндө. Анан ушундай бир кубанычтар, сүйүнүчтөр да болду. Абдан жакшы. Эми ошол тарткан кыйынчылыктарыңыздын баардыгынын акыбети кайтып, мына уулдарыңыз, кыздарыңыз, уул кызыңыз ушул чындыгында баягы АУЦа менен Муцанын контрагы канча экендигин элдин баары билет болуш керек да. Кыргызстандагы эң жогорку кымбат мындайча айтканда контрагы өтө жогорку вуздардын катарына кирет. Ошонун баардыгын төлөп окутуш деле эне үчүн, жалгыз бой эне үчүн айрыкча кымбат болсо керек. Анан ошонун баардыгын түшүнүп, булар дагы жакшынакай окуп, тарбияланып, андан кийин калтырып койбой. Мен байкап жүрөм, азыркы учурда ошол жакта окуган студенттердин канчалык кыйналып окугандарынчы. Бул башка вуздарда эмес, окууга өзгөчө басым коет. Мисалы үчүн акча менен бүтүрүп коем, анан кийин пара берип бүтүрүп коем деген нерсе жок. Бул окуу жайда мен билишимче күнү түнү отуруп баягы окуш керек болот. Бере албай барбай калсаң же болбосо кечигип калсаң, анын үчүн дагы жооп беришиң, мындай отработка жасашың дагы керек болот дегендей. Ошондон улам ойлоп атам да, бул балдарыңыз дагы өтө көп кыйынчылыктарды баштан өткөрдү деп. Эми экөөнө кезек берип көрөлү. Ушул апаңар силердин билимдүү болушуңар үчүн кам көргөнүн, убактысын, күчүн арнаганы жөнүндө айтып атат. Анан кыйналган учурларын айтып атат. Ошонун баары силерге кандай таасир эткен? Ошол силердин жан дүйнөңөрдө кандай болгон? Эмнелерди түшүнгөнсүңөр? Ушул жөнүндө айтып бергилечи. Чында мамамдын биздин азыр ойлонуп көрсөм, мамам бизди чында беле биздин тарбиялообузга болгон күчүн жумшаптыр. Болгон күчүн жумшаган, болгон аракетин, болгон убактысын бизге, эки баласына жумшаган. Биз аны сезип, биз аны көрүп чоңойдук. Мамам кандай иштерди кылгандыгын бизге туура мотивация болду. Бул мамамдын ошол биздин билимдүү болушубузга көптөгөн кадамдарды жасаган. Албетте кыйынчылыктар болгон. Ал кыйынчылыктарды мындай оңой эле ошол кыйынчылыктарга кол түшүрүп койбостон, мындай ар бирин мамамдан байкагам, ар бирин позитивге айландырып кое алчу да. Мага ошол нерсе абдан терең таасир этиптир. Анткени ошол аркылуу мен дагы мындай ар бир болгон кыйынчылык болобу, ар кандай нерселер болгондо мен дагы ошол алдыга ишеним менен караганды үйрөндүм да. Мамам аркылуу ошондой таасир эткенин азыр сезип турам. Дагы деле ошол нерсеге ушундай алдыга ишеним менен караганга дагы деле ошол нерсени үйрөнүп алдым. Айжамал, сиз жакында чынында эле мамам көп нерсени кылды биз үчүн. Мен бир нерсени айткым келет. Биз деген 11-де бүтүп окуу жайына тапшырыра турганда, мамам жалгыз иштечү да, атабыз жок, биз иштебейбиз, анан тайнем, анан мамам ошого карабастан бизди окуу жайга өткөрдү да. Колунан келчү нерсенин баарын кылды биз ошо билим алып алышыбыз үчүн.
абдан ыраазыбыз. Көп учурлар болду. Акча менен материалдык жактан кыйналып, мамам кыйналып, Россияга кетип, иштеп, биз жалгыз калып, сагынып, көп куса болгон нерселер болду да, бирок азыр ошо мамам кичинекей кезде окугула, окуу бул маанилүү деген туура экенин түшүнүп турам да мен. Ушул эненин аракетинин балдарга тийгизген таасири негизи эле үй бүлөдө ушул баланы тарбиялоонун өзү аябай кыйын го. Чындыгында кээде энелер эмне кыларымды билбейм деп калат го. Ушул мен деги буларды эмне кылыш керек деп кээдечи өзүмдүн балама өзүм алым жетпей калды деген учурлар болот го. Сизде да ушундай кыйынчылыктар болсо керек, ушул окутуп, анан жанагындай кыйынчылыктарды баштан өткөрүп, анан ушул күнгө жеткичектичи басып өткөн жолуңузда. Мисалы үчүн кээ бирде үй бүлөлөрдө мындай дейт го. Баягы үй бүлөдө баланы тарбиялоого ар бир эле ата эне даяр эмес болуп чыгат. Мисалы үчүн кээде баласынын ошо эмне кылаарын, кандай кылып, кайсындай жолго салаарын билбей калган ата энелер болот го. Ушул сиз чындап эле ушул билимге өзгөчө басым койгон экенсиз да. Андан тышкары мисалы үчүн үй бүлөдөгү учурларга токтоло кетсеңиз да, кандай ыкмаларды жашоого даярдаш үчүн дагы кандай ыкмаларды колдондуңуз эле? Жашоонун өзүнө даярдаш үчүн. Билим бул бир тарабы, Мисалы мен көп ошо самостоятельный болгонго абдан көп буларды ошо үйрөткүм келген да. Анткени жашоо жеке эле кубаныч, сүйүнүчтөн турбайт тура. Анын арасында кайгы капа, кыйынчылыктар ошо биздин үй бүлөдө болуп атты. Анан ошондо улам мен Айжамалга көп айтып аттым. Тазалыкты, өзүн өзү тыккан кармоону, кир жууганды ошо бала кезинен эле ошо мына кир сам менен момтуп, анан айнаны момдай салыш керек, кичине чылап коюш керек деп ошо майда чүйдөн баарын көрсөтүп айтып, тамак жасаганда экөөнү чакырып алчумун. Келгиле, көрүп тургула, балдарым. Дайыма эле мен жаныңарда болуп тамак жасап беришим мүмкүн эмес. Мен да бошобой жүрбөймүнбү? Силер өзүңөр аракет кылышыңар керек болот деп анан ошондо кызыма кыз баланыкы, эркек баланыкы дебестен экөө тең бирдей, кыз дагы керек болсо эркектикин жазасын, эркек бала мен эркекмин дебей мына улан азыр үйдү тазалайт, кирин өзү жууп ошондой чоңойду да. Өспүрүм чагынан баштап эле жок сен эркексиң, сен ныкка курушуп бир Айжамал идиш жуусун, кир жуусун, баарыбыздын кирибизди жуусун деген болгон жок. Булар ошо кол арага жарагыча мен жууп жүрдүм. Анан кийин эле чоңоюп калганда эле булар сезип, уже алды күчтүү боло баштаганда эле келгиле бөлүштүрүп эле жазайлы окаттын баарын деп анан бөлүштүрүп жазап эле анан чогуу анан булар ойноп кетчү да. Анан ошо кышкы мезгил болчу, элдин баары чана тээп жүрөт, булардын чанасы жок болчу. Анан ошондо да айтчумун. Аттың мен Баканбайда чанам бар болчу, эми силерге мен чана алып бере албайм деп аябай булардын астында өзүмү кээде күнөөлүү да сезчүмүн, аячумун. Анан өтө аяп тарбиялап атасың, кызыңды эркек кылып алба деп да айтып жүрүштү. Өтө аяп атасың деп. Анан эмне кылам дедим. Мен булардын муктаждыгын өз убагында бере албасам, анан аяп калат экенсиң да. Ооба, ошол ийгиликтерди багындырган учурдагы кубанычтуу учурларга токтолсоңуз да. Мисалы үчүн эне катары деле балаңдын ийгиликтерин көргөндө өзүңчө бир жакшы сезимде болосуң го. Сизди кубанткан учурлар, бир өзгөчө эсте калган учурлар болот го бала тарбиялоодо. Мен ушу уландын мектепте кандай бала экен деле көп деле билбейбиз да эми. Окуп атат, аябай үлгүлүү бала деп эле угуп калчумун. Анан ошо акыркы коңгуроо күнү уланга 3 грамота берилбеди. Мектеп боюнча ушунчалык жегердүү катышкан окуучу экен. Анан мага өзүнчө ушундай баланы тарбиялап бердиңиз, сизге рахмат деген благодарность. Өзүнчө грамота болду. Анан
классынан дагы ушунча ыраазычылык похвальный листтер болду. Ошонун баарын ошо мектепте линейкада берип атышты. Мен турдум бер жакта карап, анан ошондо улан жанагы акыркы коңгуроодо ошо кичинекей кыз коңгуроо каккан кызды ким көтөрүш керек дегенде, ошо 11-класстын 3 классынан бир баланы тандаш керек болуптур. Ошол улан болуп чыгыптыр. Ошого тартыктуу болуп чыгыптыр. Ошол ийгилегине аябай мен кубандым, сүйүндүм. Андан кийин ошо эл аралык университетте окуп жүргөндө 3 курсуна келгенде, 3 курсу болуш керек, жанагы же 4 курс белең прикладное искусстводан жазында абдан чоң конкурс жарыялап, бүт университет боюнча жылда булар ошо жекеле ошо англис тил, бизнес, юриспруденция, кытай тили дебестен ошо кол эмгек боюнча да буларды абдан өнүктүргөн университет да буларчы. Ушундай жакшы проекттери бар болчу. Анан ошондо жакшы приздерди коюшчу. Анан катыша албай жүрүштү. Улам менен Айжамал катыша албай жүрдү. 1-2 курста өзлөрү көнө албай, университеттин баягы ушунчалык бар масштабный материалды окуп атышты да мектепке караганда. Анан ошого көнө албай адаптация болуп жүрүп, анан катыша албай жүрүштү. Анан эми ушул конкурсуна катышалуу болуп чечип, үй бүлөбүз менен анан кел эми кандай кылалы, кандай эмнени тартсак, сүрөт тартсакпы, краска алсакпы деп анан улан өзү таап келди, интернеттен таптык. Ошо ак элбирсти баягы кичинекей майда ошо табигый таштардан чоң доскага ошо форматы бир чоң ватман, 2 ватмандай 1/1 метр. Анан узун туурасы 1 метр кылып, анан ошол материалды таап, анан ташты экөөбүз барып сайдан терип келдик. Ошо Токмоктун үстүндө микрорайондо чоң бир эме сайдан терип, анан ошо ак таштарды, топ-тогула ак ташты бирдей размер кылып издеп жүрөбүз. Анан улан менен мен бардым. Кимди ичитмегиле. Жүрүп улан баралы, сен ушу жеңишиң үчүн мен жардамым ушу болсун деп анан терип келдик. Анан биринчи улан тартты. Негизи мен бала кезимде сүрөт тартканды абдан жакшы көрчүмүн. Сүрөттөн 5 алчумун. Анан улан дагы ошо ак элбирсин биринчи тартты. Анан ошого клей таптык. Аны да издеп жүрдүк. Кайсы клей более эме катуураак жабыштырган клей болуш керек болуп атат да, баягы сууга чыдамдуу. Аны да таап келдик. Анан сүрөттүн тартып бүткөндөн кийин ошо таштардан өзү жабыштырып чыкты. Түнү бою уктабай. Бул эл аралык университеттин эң бир жакшы нерсеси, баланы ушунчалык бир кызыктырып коет экен. Бул керек болсо өзүлөрү эле тамак ичип алып эле бүттү. Түнү бою ошо же окуйт, же ошо прикладной искусствосу менен ошо же болбосо компьютерин ачып алып ошо сабагын жазап, кайсы бир сабагын тапшырмасын, ошо курсовой ишин жазайбы же дипломдук ишин жазайбы, түнү бою иштегенге ошо эл аралык университетти үйрөтүп, ошо отуруп иштеп өзүн өзү жеңгенге дене баягы дене ушунчалык бир дем алгысы келет да. Анан улан ошондо канчанчы орунду, биринчи орунду алыптыр. Бүт университеттин астында ошо жюри жарыялай турбайбы, конкурстун жыйынтыгы деп жарыялап, анан ошондо приз алды. Бүт $300 эң биринчи утуп алды. Анан биз албетте эне үчүн бул чоң сыймык, чоң кубаныч болду. Ушундай бир кубанычтуу моменттерди балдарым тартылып атты. Анан Айжамал ошол конкурста жөн калбай, ал дагы бир баланы тартты, эмеси менен эле соткасы менен тартып, анан аябай бир атында шундук коюптур, англисче ат койбодуң беле. Ал баланын көзү ар кандай өңдө болчу да, бирөөсү көк, бирөөсү күрөң болчу да. Ошол особенность болчу да, ошонун баарына жакты да ошол сүрөтчү. Европеец бала, бирок 2 түр көздөрү менен. Ошол названиясы болсо сен өзгөчөсүң деген маанини билдирген аты бар болчу. Ошо бул сүрөт, Анан ошо сүрөтүнө дагы
улан биринчи местти алды ошо ак эл берси үчүн. Айжамал болсо үчүнчү орун алып, бул экөө тең жеңбедиби? Анан ал $100 алып, анан аябай эле бизге бул материалдык жактан жакшы эле эме болду, аябай эле жардам болду. Ошо аябай ошондо кубанганым азыркыга чейин эстейм. Адам деген негизи туруп эле бир таланты чыгып калбайт да, кичинекей кезинен баштап бир данды деле, даракты делечи кичинекей бир уруктан баштап өстүрөт дегендейчи. Сиз ошол бала чагынан баштап, ошол кичинекей кезинен баштап сепкен үрөндөрүңүздүн жемишин эми жыйнап аткан экенсиз да. Ыраазычылык билдирем. Биздин тогунга жаңы гана кошулган угармандар болсо эскерте кетейин. Биз бүгүн эне болуу артыкчылыгы жана жоопкерчилиги деген теманын тегерегинде сөз кылып атабыз. Бизде кызыктуу меймандар бар. Англис тили мугалими болуп көп жылдан бери эмгектенип келе жаткан Касым Акунова Айгүл эжекебиз уул кызы менен келип отурат. Аларды дагы бир жолу тааныштыра кетейин. Токмок шаарындагы Борбордук Азия эл аралык университетинин эл аралык мамилелер факультетин бүтүрүп, учурда мамлекеттик эмес уюмда соц кызматкер болуп эмгектенип жаткан уулу Абдылдаев Улан жана кызы ошол эле Токмок шаарындагы Борбордук Азия эл аралык университетинин президентинин ассистенти Абдылдаева Айжамал бүгүн бизде мейманда. Андыктан конокторубузга бере турган суроолоруңуздар болсо, ардактуу угармандар, тема боюнча айта турган сөздөрүңөр бар болсо, бизге байланышка чыгып билдирүүлөрүңүздөрдү калтыра берсеңиздер болот. Баягы жигитке жетмиш өнөр аздык кылат деген сөз бар эмеспи? Уулуңуз менимче бүгүн гитарасын ала келиптир. Биздин угармандарды кубантып, бир жакшы музыкалык композиция аткарып берем деген ойдо келди болуш керек. Биз жогоруда атайын ушул эфирдин өзүнүн казынасынан атайын музыкалык чыгарма койгон жокпуз. Адатта эфирде музыкалык чыгарма болчу эле. Бүгүн болсо кезекти Уландын өзүнө берели, бизге ырдап берсин. Үчөөңүздөр тең. Жакшы болот, үчөөңүздөр тең ырдап бериңиздер. Даярданганга чейин мен дагы бир жолу угармандарга биздин байланыш сандарыбызды эскерте кетейин. Түз эфирге чыгууну каалаган угармандар 0312 91 19 19 сандарын териңиздер. Ал эми WhatsApp, Telegram аркылуу байланышка чыгууну каалагандар 0705 53 16 64 сандарына билдирүү жазыңыздар. Ошондой эле бизди азыр дал ушул маалда ОК радиосунун Facebook'тагы баракчасынан түз эфир аркылуу көрсөңүздөр болот, кайталап дагы уксаңыздар болот. Андыктан биз менен дайыма бирге болуңуздар. Кезек сиздерде. Негизи мамам дагы мындай жашоосунда ар дайым активдүү да. Бир жерде мындай отуруп кала албайт да, дайыма бир нерседе катышып, өзүн активдүү алып жүрөт да. Анын ичинен ар дайым, мисалы үчүн компанияда болобу же тойдо болобу, кайсы жерде болбосун, мамам ар дайым шаңдуу жүрөт, анан ырдап берет да. Ырдаганы мен үчүн аябай жагат. Мамам өзү дагы ошол мындай бизди өз учурунда музыкалдык мектепке берген, бирок мен тилекке каршы мындай аны алып кете албай калдым. Бул мүмкүн мамамды кичине капалантты деп ойлойм, бирок азыркы учурда андан кийин ал нерсени түшүнүп, гитара ойногонду үйрөнүп алдым. Анан кээ бирде чогуу отуруп ырдап калабыз. Анан азыр болсо ушул Жолдубай Кайыповдун Ата эне деген ырын үчөөбүз чогуу ырдап берели деп. Жакшы болот, деп турабыз. Жашап иштеп алыста, жоло тийбей айыт көрбөй барышка, ак эмгекти акта эмгек уулуңа, düşkün uzak yarışka, oylorsun sana
жүрөм өзүңөрдү сагынып силер анда мен күнчүлүк алысмын заманамдан калбай келе жарышкын ал бештеги эне менен атакем экөөңөргө өмүр бою карызмын ал бештеги эне менен атакем экөөңөргө өмүр бою карызмын. Баракелде, абдан чоң рахмат, урматтуу коноктор. Аябай жакшы маанай тартууладыңыздар. Менимче угармандар үчүн да абдан жагымдуу болду болуш керек, жаңылык болду. Сиздерден дагы бир ырды сурангым келип турат, бирок эми ал үчүн даярдык керек болчу дегендей. Чындап эле мындай баягы бир жакшы ырды уксаң дагы ырдаса деп каласың го. Жакшы ырдаган бирөөнүн ырын дагы уккуң келипчи. Эмесе дагы буюрса алдыда кезек алдыда дагы буюрса келип турасыздар деген үмүттөмүн. Ошондо дагы жаңы ырлар менен келиңиздер. Бизге келген СМС билдирүү бар экен, орун бере кетели. Айгүл эже, мен абдан кубанычтамын. Кылган чоң эмгегиңиздин үзүрүн көрүп жаткан учуруңуз экен. Сизге ден соолук каалайм, дөөлөттүү каалык каалайм деп 930 номери менен бүткөн абоненттен келген билдирүү. Быйтыкчасы менен кошо келди. Асел, Айгүл эже, кандайсыңар? Үнүңөргө береке. Жакшы тема болуп жатат. Сизге балдарыңызга Кудай өмүр берсин деп көлдөн Зыйнат деген угарманыбыз жазып жатат. 485 номери менен бүткөн абонентибизде. Терең ыраазычылык билдиребиз, ардактуу угармандар. Билдирүү калтырып биз менен байланышта болуп жатканыңыздар үчүн. Маегибизди андан ары улайлы. Айгүл эже, ушул айта кетсеңиз, балдар үчүн коюлган максаттарды ишке ашыруу үчүн чыдамкайлык керек. Жашоонун өзүндө негизи бардык нерседе эле чыдамкайлык керек го. Кайсы бир ишти кылбас, кайсы гана ишти баштаба, кайсы гана ишке кадам таштаба, иши кылса аягына чейин чыгыш үчүн сөзсүз түрдө чыдамкайлык керек дегендей. Ушул балдарыңызды ушу айтып атканыңызга караганда келечекте билимдүү инсандар болсун деп, кара жумуштун артында калбаган, тескерисинче бир мындай ушул билим менен акыл эмгеги менен жанын баккан инсандар болсун дептирсиз. Эми бирок ошол деле чыдамкайлуулукту талап кылса керек сиз үчүн, ушул максаттарды ишке ашыруу үчүн. Деги эле ушул жашоодогу принциптериңизди, балдарыңызга көрсөткөн чыдамкайлыгыңызды ушул тууралуу ой бөлүшүп кетсеңиз. Эң биринчиден балдар ушундай инсан болуп чоңоюш үчүн эне өзү ошо үлгү болуш керек. Ошо менин жашоомдо менин баскан турганым, сүйлөгөн турганым, ошонун баарын мен билип турдум. Анткени мен өзү мугалим катары билем да, өзүң бирди айтып аларга, жасаганың, жашаганың, жашооң такыр башка болсо, анда алар кандайча кайсы жерин алыш керек. Анан бул жерде эч кандай башка нерсе жок болду мен үчүн. Ошо мен билдим, балдарга үлгү болуп эле бериш керек болду. Үлгү болуп. Мына ошо кошуна менен тынчтыкта жашоо, кечиримдүүлүк, мисалы, бирөөнү ушактабаш керек. Ошо таза жашоону таза жашаш керекти, өзүнүн артына жыйнап кетүү, тыкан болуу, бирөөнүн артынан жалган айтпоо, урушпоо, дайыма сылык болуу, сыйлоо, ошо чыдамкайлык болсо абдан эле керек болду. Ошо жана менин апам айтып калчу, коён деле, коёндун териси деле эмнеге чыдаптыр дегендейчи. Бир күндүк чарыкка чыдаптыр дегендей. Сен ошого да чыдай албай эле ошо жеңил ойлуу болуп жүрө бересиңби, антпеш керек деген
сөздү мен көп эле угуп жүрдүм. Эми балдарга кезек берели да, ушул апаңардын кыйналган учурлары болгонбу? Азыр айтып атпайбы? Мен өзүм үлгү көрсөттүм деп. Ушул жөнүндө силердин ойлоруңар кандай? Апаңардын аракеттери өзгөчө эсиңерде калган учурлар кандай таасир берген? Деги эле силердин апаңар жөнүндө ойлоруңар кененирээк токтололчу ушуга. Ошо жана мамам айтып кетти го. 1-классыман баштап мен мындай мамам ооруп калганда тамак ошо курума чай жасадым да. Ошол убакыт, ошол учур ар дайым эсимде. Андан кийинки жашоомо мен ойлойм ошондой мындай тамак жасоого же ошол ашкана иштерине деле кичине мындай жардам берүүгө, жардам бергенге ал жерден качпастан тескерисинче ошол жака мамама болсо кичине болсо дагы жардам бергенге ошол нерсе мындай мен үчүн пайдалуу болуптур да. Андан кийин деле жасай алган жокмун, бирок эсимде мен мындай мамамдын туулган күнүндө белек кылгым келди да. Жайында болчу, анан өз колум менен эмне кыла алам деген ой болду да. Анан мамамдын жакшы көргөн тамагын жасап берейин дедим да. Анан ошол учурда биринчи жолу 5-класс белем, 6-класс белем, так эсимде жок, бирок ошол учурда аракет кылып мындай плов жасап бердим да. Биринчи жолу өз колум менен, мейли эт деле жок болуп калдыбы билбейм, так эсимде жок, бирок кандай бышты деле так эсимде жок, бирок аракетим эсимде да. Ошол мамама жагымдуу болушу үчүн ошондой плов жасап бергем да. Анан ар дайым чынында мамам биз үчүн үлгү боло алды. Чынында негизгиси чынчылдыкка үйрөттү, так жүргөндү үйрөттү. Ар бир кылган ишиңде акча болобу, ошол эле сдачени туура бергенден баштаган да. Бул нерсечи чынчылдык ошол сдачени так берүүдөн башталат деп ойлойм да. Ошол нерсени мамам кички кезибизден эле үйрөттү. Андан кийин ошол учурда дагы сдачени так берүү болгондо бир нерсеге дүкөнгө бир нерсе жиберсе, ачкан акчаны таптак боюнча алып келесиң деген сөз. Дүкөнгө барып бир нерсе алгандан кийин сдачени так берип ошол нерсени үйрөткөн да. Андан кийин ошол нерсе менин жашоомо абдан чоң пайдасын алып келди. Анткени мага мен өзүм 9-класс белем, эсимде жок, биз жашаган жерге жардам берген адамдар келип калды да. Анан ал адамдар ошол жардамын мен мындай мага тапшырма берди да. Анткени ошол ишенимге кире алдым деп ойлойм. Ошо анткени ал нерседе дагы алар дагы мага ишениш керек болчу. Элдерге ошо жардам берүүдө ар бир кылган ишибизди дагы отчёту бар эмеспи? Отчёт бергенде да так, отчёт бергенде дагы ошол нерселер мен үчүн бүгүнкү күнгө чейин пайдасын алып келатат. Чынында ар дайым ошол мындай учур болгондо эсимде. Мамам менде мындай бир учур болгон. Окууга бир шарттарга байланыштуу иштегим эле келди да. Мектепти бүтүп иштегим эле келип калды. Жардам бергим келип, бирок мамам айтты да, сен ал нерсеге карабастан баары бир окушуң керек депчи. Мамама мындай өзүнө болгон ишенимдүүлүктү мындай орното алган да. Ошол нерсе менде мүмкүн аз болчу, өзүмө өзүм ишеним, мындай окуп кете аламбы, чоң окуу жайда кандай болот деп, бирок мамам ошол нерсени менде мындай жарата алды да. Өзүмө өзүм ишене алдым. Ошол билимдин дагы маанисин түшүндүрдү, эмне үчүн маанилүү билим алгандын. Болгон ошол күчүн ошол нерседе туура мотивация бергенден мурун ошол нерседе ар дайым туруктуу болгон да. Каражат жетишпесе дагы ошол нерсени тапканга аракет кылган. Ошентип мамам экөөбүздү, карындашым экөөбүздү тең окута алды. Кубанычтуу күндөр дагы көп болду. Негизи өз убактын бүт күчүн ишке жумшаса дагы бизге мындай көңүлүн бурбай калган эмес да. Ар дайым бизге дагы көңүлүн
бурганга бизге Убакыт тапчу, тапчу, күчүн дагы тапчу. Ошо Айжамал, сиз? Мен мамамдын качестволору жөнүндө айткым келип атат. Анткени мамам абдан чыдамкайлуу, сүйгөн, акылдуу. Мени чыдап ушунча мен мүнөзүмө карабастан мамам абдан күчтүү. Ар дайым балдар үчүн баардык нерсени жасаганга даяр. Чынында эле даже азыркыга чейин биз уже чоңоюп өзүбүз акча таап калган кезде деле мамам дагы барып иштеп, дагы мындай ушундай эмеси энергиясы дагы деле бар да, көп биз үчүн көп нерсени кылгысы келет, кылды анткени. Ошо абдан ыраазымын. Мен үчүн дагы мындай ар дайым мен мындай мамамдын көңүлүн дайыма карап турчумун да. Көрчүмүн кыйналып жатканын, кубанып жатканын. Аябай жакшы. Үйдөгү мырза катары. Ооба, мен аны сезип көрүп турчумун. Ошол нерсеге дагы мындай мамамдан сурап, жакын мындай ыйлап калса, барып сурап, күлүп турса, негизги бир нерсени айткым келет да, дайыма айтам. Мамам күлсө эле мен бактылуумун депчи. Мага башка нерсенин деле керек эмес депчи. Мамам күлүп турса, мен жүрөгүмдө тынчтык болот. Менде да кубаныч болот да. Ушул нерсе дагы абдан мен үчүн маанилүү болчу. Биздин атабыз жок болгондуктан биздин улан экөөбүзгө мамабыз бул деген эң маанилүү нерсе деп ойлойм. Анткени улан айткандай чын эле мамам капаланып турса, ал сразу бизге жугат да, биз дагы мындай капалуу болуп калабыз да. Мамам алыс жака бир жака кетсе, биз абдан переживать этебиз да, сарсаналыбыз, аябайчы качан келет, уже кеч болду депчи. Ушундай көнгөнбүз да бири-бирибизге. Ошо. Аябай жакшы. Жакшы бир жүрөктүү мындай ыйлагым келип кетти мен. Толкунданып кеттим да, чындап эле. Балдардан ушундай сөздү уккан аябай жакшы болуш керек деп ойлойм да. Мындай ыраазычылык сөздөрүн уккан, чындап эле дайым сиздер Айгүл эже эме мындай толкунданып турсаңыз керек. Себеби күндө эле айта беришпеши мүмкүн, адам жан дүйнөсүндөгү сөздөрдү мындай оңой менен айта бере албайт го. Анан бирөөгө айтып аткан учурда же ушундай учурларда укканда чындап элеби деген ой келип кетет да. Мен ушуну билбептирмин дегендейчи. Мен жеке мен өзүм балам дагы бирөөлөргө мен жөнүндө айтканын укканда анан мен деп ушуну баалайт экен да деп калам да. Мен дагычы сизде да ошондой болуп аткандыр балким. Бизге келген СМС билдирүүгө орун бере кетели. Кутман кеч Асель эже тунук эфирде. Рахмат. Эже сиздей апалар көп болсун деп сизге жазып атат Айгүл эже. Балдарына туура жол көрсөткөн, ден соолукта болуңуз, балдарыңыз менен аман болуңуз, бактылуу, дөөлөттүү карылык каалайм деп сиздерди сүйүп уккан Оксана дейт 783 номери менен бүткөн абонентибизден келген билдирүүдө. Эми кезекти эмнеге берели? Кезекти ушул жаш энелерге кеңештерге берсек, Айгүл эже ушул эки балаңыз менен кызыңызды, эки балаңызды ушу жалгыз бой болсоңуз дагы татыктуу тарбиялаптырсыз. Көп учурда мындай го, баягы турмуштун кыйынчылыктарын акча жок болсо эмне кылайын деп эле кыйынчылыкка шылтап отура бербей, эми бул түшүнгөн адамга ушул Муца деген мисалы үчүнчү Токмоктогу азыркы ушул окуу жай биз айтып аткан Борбордук Азия эл аралык университети, мисалы үчүн Кыргызстандын булуң бурчунан келип аткан окуу жай, булуң бурчунан келип ушу кымбаттыгына карабай ата-энелер ушуну билимдин маанилүүлүгүн түшүнгөн ата-энелер ушул жакка окуучуларын берип жатышат. Ушундай жерде окутуп аягында мына кызыңыз ошол президенттин ассистенти болуу даражасына чейин жетиптир дегендей. Бул дагы жөн эле адамдын колунан келе койчу иш эмес. Экинин бирин эле ал кызматты бере койбойт дегендейчи. Анан ушундай ийгиликтерди багындырыптырсыз. Эми ошол энелерге берер кеңештериңиз болсо, кененирээк айта кетиңиз. Ошо бала кичинекейинде эне менен болгусу келет экен, ошо этектеп ошо мама жүрүчү природага чыгалчы деп мени көп Айжамал, уландар ушундай чогуу конок чакырчы үйгө дешип, анан конок чакырганда аны тасторкон жайыш керек да. А күнү чакыра албай калчумун. Анан жаз келгенде мына эми көк чыкты, жүргүлөчү природага десе, деле бара албай калчумун. Анткени
ага деле алып барыш керек эле да. Анан ошол кездеринен кичине мен эметип калам, ушул жерлерин тартып койдум го депчи. Анан бирок кийин рахмат, ошо азыр жылуу чулуп келеби, кыш болобу, ошо өзлөрү барып турат, лыжа тепкенди үйрөнүп алышты. Ошо бала кезиндеги мен бербей калган нерсени азыр алып атышат. Буюрса өзлөрү турмуш куруп кеткичекте ошолорун толуктап атат го деп ойлойм. Анан кеңешим ошо жаш энелер ошо балдарын сүйсүн. Бул сүйүү эң негизгиси ошо баланын көзүнөн эле билинип турат, ага эмне керек, анын жөндөмдүүлүгүн кандайча эне эле сезет. Эч кимге бербей, бир жылга дагы бербеш керек баланы. Эч кимге бербей тарбиялаш керек. Жанынан чыгарбай тарбияласаң эле сен көрөсүң ага эмне керек. Аны менен чогуу дайыма жүрө бербейт экенсиң. Алар чоңоюп, керек болсо мен кээде чогуу чай ичким келет, ошондо жанында жок. Анткени булар жумушта, же дагы бир жерде, же өзүнүн теңдүүлөрү менен эс алганы кетти. А мен а күнү мен иче албайм да аларды. Анан мен ушундай сагынам кээде балдарды. Анан жаш энелерге ошондой балдардын жанында дайыма болуу, эч кимге бербегиле. Акчадан артык бала бактыбыз да. Бала биздин ушулар болбосо биз кандай адам болот элек мисалы. Туура айтасыз. Айжамал, улан, эми сиздер айтсаңыздар да, өзүңөр курдуу жаш улан кыздарга, жигиттерге жашоодо ийгиликтерди багынтуу үчүн нелер керек? Силер экөөңөр тең эле жашсыңар, бирок ушундай бир топ ийгиликтерди багынтып койдуңар дегендей көп нерсени басып өттүңөр. Өзүңөр сыяктуу, өзүңөр курдуу улан кыздарга айта кетсеңер, жашоодо ийгиликтерди багындуу үчүн, ийгиликке жетүү үчүн, адам өзүнүн ордун табуу үчүн эмне керек деп ойлойсуңар, жеке өзүңөр? Мен жеке оюм мындай да, дагы алдыда көптөгөн ийгиликтер, чечкендиктер күтүп турат, бирок ошолорго дагы жетиш үчүн бул максатыңды так коюу жана максатыңа жетүүгө ар дайым туруктуу болуу. Туруктуу болуп ошого умтулуу. Бул нерсе ийгиликке жетүү дегенде биз курактуулар өзүлөрү да көп изилдешет деп ойлойм да, көрүп турам. Бирок негизгиси менин оюмча бул туруктуу болуу, ошол нерсеге ар дайым ишенүү, максатыңа жетем деген ишенүү. Жана ар дайым ошол максатыңа жетүүдө аракетиңди жанбастан, аракетиңди өчүрбөстөн ар дайым туруктуу ошол нерсеге умтулуш керек деп ойлойм. Ушундай жекече оюм. Айжамал? Мен болсо эме деп айтмакмын, эң биринчиден бул окуу. Азыр мектепте болосуң, кайсы жерде жүрбөсөң, сен окушуң керек, жакшы окушуң керек. Мен аны кеч түшүнүп калдым да. И не только мектепте или университетте окуу, өзүң үчүн окуу, китептерди, пайдалуу нерселерди окуп, анан ким болгуң келет? Сен ата-энең айткан нерсе ал жакшы, бирок сен өзүң эмне болгуң келет? Сен өзүң кайсы жумуш менен иштегиң келет, кайсы жерде жашагаң келет, ошону өзүңө чечип алып, акырындан кадамдарды таштай бериш керек да. Ошол нерсегечи баардык нерсени кылса болот да, эгерде ал жакшы нерсе болсо. Рахмат. Айгүл эже, эми сизге эркин микрофон. Угармандарга, деги эле бизди угуп аткан өзүңүз сыяктуу апаларга айта турган каалооңуз, жакшы тилегиңиз, эне катары батаңыз болсо. Ошо мен сыяктуу балдарыңар силерди көбүрөөк кубансын, сүйүнсүн, ден соолукта болсун балдарыңар, өзүңөр чогуу үй бүлөлүк ынтымак болсун. Ошо койгон максаттар сөзсүз болуш керек экен. Ошо бала кезинен ошо мектеп партасынан эле башталат экен. Ошо эмгекти сүйүү, ошол окуу экен. Эмгекти сүйбөгөнүң жалкооң ошо окубай коет экен. Бүт шартты түзүп берсең да окубай койгон балдарды көрүп атам мен. Аябай кээде айтып калам. Баягы айылда 3 километр жерден көтөргүч менен эки жакка суу ташып мен өскөм. Ошондо дагы мен 5-ке окугам. 20 койду айдап алып дагы канча километр жерден сугарып келчүмүн. Анан бадага уй айдап, ошо бала кезимен эле ушунчалык ошо
баягы жаратылыш менен ушундай журулуп өскөн адам экенмин. Анан ошо жаратылышты булгабоого баланы үйрөтүш керек. Эң негизгиси эч качан кагазды, мусорду көчөгөбү, класскабы, үйүндөбү, кородобу таштабагыла, тазалап, ошо жерде өзүңө эле тазалык керек. Анткени азыр могу заманда эмне деген вирустар чыгып атат. Ошо таза кол, таза коом болсун бизде, тынчтык болсун. Ушундай менин балдарыма окшогон акылдуу, супсулуу балдарыңарды өстүрүп, өзүңөр үлгү болгонго өзүңөр да окушуңар керек. Колуңарды таштап койбошуңар керек. 40-ка чыктыңарбы, 50-ге чыктыңарбы, бул окууга карлык жок. Мен айтып атпайм, мен азыр да окуп атам. Ошо окуганга убакыт таап туруп эле окуш керек экен. Анан YouTube'ду карап отуруп алган кездерим деле болот, бирок ошондо өкүнүп калам. Ай, ушу Чыңгыз Айтматовдун бул Кыяматтын кыргызчасын окуп баштадым эле. Эмгиче жарымына келе албай койдум деп, кичине азыр мындай өзүмдү өзүм соттоп турам. Рахмат. Ушундай бир караганда жөнөкөй көрүнгөн, ошол эле учурда абдан маанилүү катачылыктарды ар бир эле ата эне кетирип коет экен. Балдарды убагында көңүл бурбай калып, ошо сабагына көңүл бурбай калып дегендей. Андыктан эне болуу бул артыкчылык эле эмес. Баягы кээ бирлер айтат го, мен момунча балам бар, мынча кызым бар деген сыяктуучу, бирок кеп анда эмес экен. Балдарыңдын ошол келечеги үчүн жоопкерчиликти ала билсең, ошону аткара билсең, анда эне катары сенин ордуң дагы ошол экен да. Демек, ушуну баса белгилөө менен биз бүгүнкү берүүбүздү соңуна чыкмакчыбыз. Анткени бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Биз болсо бүгүн эне болуу артыкчылыгы жана жоопкерчилиги деген теманын тегерегинде сөз кылдык. Студиябыздын меймандары узак жылдар бою англис тили мугалими болуп эмгектенип келе жаткан, мына ушул өзүңүздөр көрүп угуп жаткан биз менен чогуу эфирде болгон уул кызды тарбиялаган Касым Акунова Айгүл эжекебиз болду. Уулу Абдылдаев Улан жана кызы Токмок шаарындагы Борбордук Азия эл аралык университетинин президентинин ассистенти кызматын аркалап келаткан Абдылдаева Айжамал бизге мейман болушту. Сиздерге дагы бир жолу ыраазычылык билдирем. Иштериңиздерде ийгилик боло берсин. Эне бала катары ушул мамилеңиздер чыңдала берсин. Аябай жакшы үлгү. Бул кээ бир учурда мындай ата энеси менен сүйлөшпөгөн балдар бар, кимиси кайда жүргөнүн билбеген балдар бар. Силер болсо бир Айжамал айткандай бири-бириңиздерди сагынып, күтүп, ушул ким кайда жүрөт, эртерээк сиз жок болсоңуз сизди күтүшүп, апам келсе экен, булар жок болсо сиз күтүп дегендей ушундай ата энелик, эне балалык мамилеңиздер чыңдала берсин. Ынтымактуу үй бүлөлөрдүн катарын толуктап, үлгү болуп жүрө бериңиздер. Ден соолугуңуздар бекем болсун. Силерге да ден соолук, ишиңерде ийгилик боло берсин. Рахмат эфирге чакырган үчүн. Бизди чакырганыңарга Биз да терең ыраазычылык билдиребиз. Чындап эле биз дагы ушундай мүмкүн кичине болсо дагы интервьюга катыша алдык, жооп бере алдык. Мүмкүн бул нерсе дагы адамдарга пайдасын алып келет деп ишенем. Сиздерге чоң рахмат. Ооба, сөзсүз түрдө пайдасын алып келет. Үлгүлүү үй бүлөлөр ар дайым керек дегендей коомчулугубузда. Андыктан сиздерге чоң рахмат, ден соолугуңуздар бекем болсун. Биз болсо ардактуу угармандар, сиздер менен бир жумага коштошобуз. Келерки берүүдө амандашканча сак саламатта болуңуздар. Сиздер үчүн кызмат кылган мен журналист Асель Кайыпова жана режиссерлук пультта Канат Алмамбетов болду. Ар дайым ийгиликтер коштосун. Жаралдың балам жанымдан, жаралдың тамчы канымдан.